14 бөлүм. Эки эселенген бата, анын даярдыгы. Суук болгондо үй бүлө мүшүйт деп коркпойт. Анткени анын бүт үй бүлөсү эки сыйрадан кийим кийген. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 21 аят. Ыйса Машаяк баарына белгилүү болгон тоодогу насаатында айткандай, эч ким атак даңктуу Сулайман падышадай кийинген эмес. А бирок накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын үй бүлөсү бул образга жакындай алган. Ал өзүнүн сүйүктүүлөрү жөнүндө ойлогондо канчалык кубанды экен. Жана анын колу менен токулган, тигилген жана кооздолгон кийимдерди алар кийген кезде анын жүрөгү канчалык шаттанды болду экен. Алар Израилдин бозоргон көчөлөрүндө падышадай кийинип басканда, адамдар аларга суктанышса керек. Кудайдан болгон керемет аялдын сырткы көрүнүшкө ушунчалык көп убакыт коротконун азыркы күндөрдө биз кемчилик катары санашыбыз мүмкүн. Бирок аны саркеч кийинген аялдардын катарына коердо мурда сүйкүмдүүлүк алдап кетет, сулуулук өтүп кетет. Бирок Теңирден корккон аял мактоого татыктуу экендигин ал жакшы билгендигин эстеп көрөлү. Бул дүйнөдөгү түйшүктүү нерселерге кызыгуудан алыс болгон, Теңирдин көз карашындагы сулуу аял башка адамдарга жардам берүүнү, чыгармачылыкка умтулууну жана эмгектенүүнү кааларын дагы бир жолу далилдеп жатат. Бирок бул жолкусунда анын аракетчилдиги баарына көрүнүп турат. Себеби анын жан дүйнөсү үй бүлөсүнө жасаган кийиминде ачылган. Келечекке көз караш. Ишенүү кыйын, бирок факт. Израилди каар жаап жатат. Муну элестетүү кыйын. Себеби Джим экөөбүз ал жерде окуп жатканыбызда абдан ысык эле. Күнгө күйүп кеткен дөңсөлөргө чыгып жатканда, биз эмне кийип жүргөнүбүздү же сырткы кебетебиз кандай экендиги жөнүндө ойлонбостон, анын ордуна иче турган суубуз жетер жетпесинен көбүрөөк кабатырланган элек. Лос-Анджелес Тайм гезитинен салттуу еврейлердин Иерусалим дубалынын жанында тизесинен келген карда туруп алып сыйынып жатышкан сүрөтүн көргөнүмдө да Израилдеги карды элестетүү мен үчүн кыйын болду. Ошондуктан мен Израилде 13 жыл жашаган америкалык биздин инструкторубуз Билл Шлегелге суроо менен кайрылдым. Андан соң ал мага Иерусалимдин суук, нымдуу, катуу шамал соккон кышын сүрөттөп берди. Адамдар өздөрүнүн таштан курулган үйлөрүндө, көчөлөрдө, таш дубалдардын түбүндө тоңуп жатышканын айтып берди. Аларда жылуулук булактары болгон эмес. Билл өзү да 2 айлык ысык кышты жана 15 жуун бийиктиктеги жааган каарлуу бир кышты башынан өткөргөн. Кар 2 жолу жааган. Мен көргөн катуу ысык аба ырайына карабастан, Палестинада жыл сайын кар жаап турат. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял өзүнүн мекениндеги жааган карды жакшы билет. Ошондуктан суук болгондо үй бүлө мүшүйт деп коркпойт. Эмне үчүн? Себеби келечекте кандай кырдаал болбосун, ал ага даяр. Ал ар дайым камдуу, өзүнүн үй бүлөсүнө акылмандык менен кам көрөт. Анткени анын бүт үй бүлөсү эки сыйрадан кийим кийген, деп накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 21 аяты жарыялап жатат. Бизди эми бул аялдын алдын ала көрө билүүсү жана аша чапкан аракетчилдиги таң калтырбайт. 13 аятты окуп жатып, биз накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын сүйүүгө толгон керемет жүрөгүн таанып, анын акылмандыгын, эмгектенүүгө даярдыгын, алдын ала пландаштыруу жана башкара билүү жөндөмдүүлүгүн көрө алдык. Биз анын келечекти карап, ошого жараша пландаштыраарын жана анын пландары жакшы экенин билебиз. Каар жаганга чейин эле ушуга окшогон көрүнүштү өзүмө оңой эле элестете алам. Бул керемет аял таң эрте туруп, өзүнүн сүйүктүү үй бүлөсү үчүн сыйынуу менен Теңирге кайрылат. Ал сыйынуусунда үй бүлөсүнүн ар бир мүчөсүн атап, аларга сүйүү көрсөтүү жолун Теңирден сурап, эмне кылуу керек деген тизме түзүп, өзүнө керектүү белгилерди жаза баштайт. Кышка даярдануу, жүн сатып алуу, кызыл түстөгү боек табуу, жип ийрүү, кышкы күрмөлөрдү токуу. Ал өзүнүн үй бүлөсүн кышка зарыл болгон кийим кечи менен камсыздап баталайт. Үзгүлтүксүз кам көрүүдөгү өмүр. Бул аркылуу ким бата алып жана бакытка ээ болуп жатканын байкасаңыз.
Аятта айтылгандай, суук болгондо үй бүлөм үшүйт деп коркпойт. Анткени анын үй бүлөсү 2 сыйрадан кийим кийген. Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын чатырынын астында жашаган ар бир адам анын колу менен түстүү жүндөн токулган, жарашыктуу жана жылуу кийим кийишкен. Сиз көрүп жаткандай, бул аял ар бир адам үчүн кам көрөт. Мына ушул себептен улам мен анын кам көрүүсүн бүтпөгөн кам көрүү деп атайм. 20-аятта ал жарды менен муктаж болгондорго кам көрөөрү жөнүндө окуганбыз. Алар эмнеге муктаж болсо, тамак, кийим, кам көрүү, үйүнө жардам берүү жана башка. Ал ар дайым жардам берген. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял өзүнүн кам көрүүсүн эң кымбат үй бүлөсүнө да кенен жайган. Келгиле, анын чатырынын астында кимдер жашаарын элестетип көрөлү. Биз анын күйөөсү менен балдарын көрөбүз. Ошол кезде анын каарыган ата энеси да үй бүлөнүн мүчөсү болушкан. Үй бүлө курган уул кыздары жана алардын балдары. Буларга жетим калган жээндери, башка туугандарынын жесирлери да кирген. Жана албетте, кулдар жана кызматчылар. Анын кол астында көп сандаган адамдар болушкан. Жана ал баарын өзүнүн боорукердиги менен курчай алган. Падышанын кийиминдей кийим. Кудайдан болгон бул керемет аял өзүнүн үйүндөгүлөрүн кочкул кызыл түстүү кийим менен кийинткенинин мааниси кандай? Түс көп нерсени айтып берет. Жылуулук, кызыл же кочкул кызыл, жаркыроо, ысык жерди билдирет. Сырткы көрүнүш, кочкул кызыл түс падышалардын кийиминин түсү. Анын мааниси кадыр барктуулук жана байлык дегенди билдирет. Сапат. Бул керемет аял өзүнүн үй бүлөсү үчүн эң мыкты буюмдарды гана жасайт. Анын үй бүлөсү жүндөн жасалган кийимди кийип жүрүүсү, ал жасаган кийимдин сапаттуулугун көрсөтөт. Ошол мезгилде азыркы күндөрдө да кээ бир гана адамдардын жүндөн жасалган күрмөнү 2 сыйра алууга мүмкүнчүлүгү болушкан. Экеси калыңдык. Сиз да жүндөн жасалган арзан, жука кездеме менен калың оор токулган кездеменин айырмасын жакшы билсеңиз керек. Кочкул кызыл деген сөздүн дагы бир мааниси 2 сыйра экендиги эсиңиздеби? Албетте, Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын колунан эң мыкты, калың жана сапаттуу кийимдер гана чыгат. Ал үй бүлөсүнө 2 эселенген батаны тартуулайт. 2 сыйра боелгон. Жүндү кочкул кызыл түскө боёо үчүн аны боекко бир нече жолу салуу керек. Кымбат баалуу. Боек сарпталган убакыт жана салынган эмгек. Мунун баары кочкул кызыл түстөгү кийимдерди кооз жана кымбат баалуу кылган. Кызык, кызыл түстөгү кийимдер аялдын чебердиги жөнүндө көп нерсени айтып турган. Ал ким үчүн ушунчалык аракет кылса, ошолордун жүрөгүнөн чыккан катты окуп жаткандайбыз. Кантип сулуу боло алам? Мындан да таң калыштуусу, биз да ушундай күчтүү сүйүүнү көрсөтүүгө жөндөмдөбүз. Качан биз үй бүлөбүзгө кам көрүү менен аларды келечекке даярдай билсек, анда алар баталуу болушат. Кудайдан болгон керемет аял календарь жана эмне кылуу керек деген тизмеги менен куралданып алып, үй бүлөсүнө керектүү нерселерди камсыздоо үчүн алдын ала даярдана баштаган. Биз да ошентип алабыз. Төмөндө сиздин иш текчеңиздин маанилүү ордун ээлей турган бир нече кеңештер берилген. Биринчиден, келечектеги муктаждыктарды аныктаңыз. 1 жылдык календарды алыңыз жана үй бүлөңүздүн муктаждыктарын аныктаңыз. Үйдүн ичинде бүтүрө турган жумуштарды белгилеңиз. Кышка даярдык, жайга даярдык, терезе пардаларын, жапкычтарды, килемдерди тазалоо. Жүндөн жасалган буюмдарды күбө көпөлөктөрүнөн сактоо үчүн аларды жыйноо, отунду камдап алуу. Кийинкиси, үйдүн тегерек четинде кайсы жерлерди жыйнап, тазалоо керектигин аныктаңыз. Балким бассейнди тазалап кургатуу, розаларды отургузуу же арыктарды тазалоо керекпи? А бакчаны качан даярдап баштоо керек? Кайсы күндөрү уруктарды сээп, көчөттөрдү отургузуу керек? Үй бүлөнүн өзгөчө күндөрүчү? Кимдир бирөө окуусун аяктап, үйлөнүүгө даярданып, же наристенин төрөлүшүн күтүп жаткандыр. Календарыңызга бардык туулган күндөрдү жана майрамдарды белгилеп алыңыз. Түшүм майрамы, Ыйсанын туулган күнү, Пасах жана каникулдар.
Буларга да даярдануу керек. Бул тизме да улана бермекчи. Мектепке даярдык, конокко баруу, чакырылган кечилер, үй бүлөлүк кештер жана башка ушул сыяктуу. Өзүңүздүн календарыңызга баардык маанилүү күндөрдү белгилеп алыңыз. Сиздин максат Кудайдан болгон сулуу аялга окшошуу, сүйүүгө толгон көздөр менен алдын ала көрө билүү жана акыл менен иштеп даярдануу. Экинчиден, күтүлбөгөн нерселерге даяр болуңуз. 1994 жылы Түштүк Калифорнияда болуп өткөн 7 балдык жер титирөөгө чейин бул пункт мага түшүнүксүз жана керексиз болгон. Азыр болсо бул пункт менин тизмемдин эң башында турат. Ошол кезде күтүлбөгөн коркунучка туш келген бизде жарык кылуу үчүн фонарларыбыз да жок болгон. Азыр болсо ар бир бөлмөдө фонарь бар. Жана дагы балка, кайчы, рюкзак жана унаа сыяктуу нерселерибиз дайыма даяр. Мен үйүмдөн бул буюмдарсыз эч качан чыкпайм. Бирок даярдыкка болгон мындай чакырык жер титирөөлөр тез-тез катталып турган өлкөлөрдүн жашоочуларына гана эмес, баарына тийиштүү болушу керек. Менин ата-энем тез-тез бороон болуп турган аймакта жашашат. Ошондуктан алар мындай абалга дайым даяр. Менин кызым Кортни Колорадо штатындагы Коллинс фортунда жашайт. Ал жердин жашоочулары кечээ эле абдан чоң сел каптоодон жабыркашты. Сиз балким көчкү жүрүп турган, кар жааган суук аймакта жашайттырсыз. Же катуу жаанда жээгинен ашып чыккан дарыяны бойлогон аймакта жашайсызбы? Кандай болсо дагы бир ирет кайталап кетүүгө уруксат этиңиз. Ар адам кандай жерде жашабасын, ар кандай күтүүсүз абалдарга даяр болуусу абзел. Ар бирибиз куткарылуу планын иштеп чыгууну, белги берүүчү ракеталарды атууну, биринчи жардамды алууну билишибиз керек. Кудайдын көз карашындагы керемет аял эч нерседен корккон эмес. Анткени ал баарына даяр болгон. Жана сиз да ага окшош боло аласыз. Үчүнчүдөн, кийимдерге кам көрүңүз. Жана сиз да ага окшош боло аласыз. Үчүнчүдөн, кийимдерге кам көрүңүз. Менин тизмемдин башкы саптарынын биринде кийимди кантип сактоо керектиги жазылган. Бул кийимдин таза болуусу керек дегенди билдирет. Кир жуу үчүн бир күндү белгилеңиз жана ал жөнүндө унутуп койбоңуз. Жеке мен үчүн бул абдан кыйын учурлардын бири. Кургатып, бүктөп, үтүктөп, анан шкафка жыйнап коюудан турбайт. Сиздин милдетиңиз даяр кийим менен камсыздоо. Ал эми мунун мааниси кийимдин сөгүлгөн тигиштерин жана үзүлгөн топчуларын тигүү дегенди билдирет. Жана дагы кийимдер күбө көпөлөгүнөн жакшы сакталуусу, упаковкаланып жыйылуусу зарыл. Ушундай сакталган кийимдин баасы көтөрүлөт. Кооптук агентинен сурап көрүңүз. Накыл сөздөрдүн мезгилинде кийимдер акча сыяктуу эле соода сатыкта көп колдонулган. Төртүнчүдөн, сапаттуу буюмдарды сатып алыңыз. Деңизде иштеген адамдарга бир нече жакшы жигит керек болгон сыяктуу эле сиздин үй бүлөңүзгө бир нече жакшы сапаттагы кийим керек. Теңирди сүйгөн сулуу аял да өзүнүн үйүндөгүлөрүн сапаттуу кийим менен камсыз кылгандыгы бизге белгилүү болду. Бешинчиден, ыңгайлуулукту да эске алыңыз. Ыңгайлуулук, коопсуздук, жылуулук жана үй бүлөңүздүн ден соолугу. Мунун баары биринчи талап кылына турган нерселер экенин Кудайдан болгон керемет аял жакшы билет. Жана үй бүлөнүн өзүн ыңгайлуу сезүүсү баарынан маанилүү экендиги шексиз. Кызыл, 2 кабатталган, эң мыкты сапаттагы кийимдер. Мындай кийим жылуу эле болбостон, кооз жана жарашыктуу дагы болгон. А мунун мааниси 2 эсе көп бата дегенди көрсөтөт. Алтынчыдан, кооздук жана сулуулукка умтулуңуз. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял өзүнүн жашоосунун бардык тармагында, үй бүлөсүн кийим менен камсыздоодо да Кудайдын жогорку деңгээлдеги стандартын көрсөтө алган. Ал профессионалдык токуучу жана сүрөтчү болгондуктан үй бүлөсү үчүн жасаган кийимдердин же буюмдардын кооздугу канчалык сонун болду экен. Ал кийимдер ачык түстүү жана жарашыктуу жасалган. Эң мыкты токулуп, асыл таштар жана алтын жиптер менен кооздолгон. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын жакшы мүнөзүн билгендиктен мен анын келбети да абдан сулуу экендигине ынанам. Сиз жасаган кийимдер өзүңүздүн жакындарыңызга болгон сүйүүңүздү көрсөтүүнүн дагы бир ыкмасы.
Мына азыр ушул сааттан баштап жүрөгүңүздү толтуруп жаткан сүйүүңүздү аларга бериңиз. Эми болсо менин кымбаттуу угарманым, сиз бир нерсени билүүңүздү каалайм. Бул маселени караштырууда 5 кыздын энеси болгон менин досум Латония жөнүндө айтып кетпесем болбойт. Мен аларды жекшемби күндөрү эртең мененкисин жолукканымда, анын татынакай кыздары менен жылмайып турган күйөөсүн көргөндө абдан кубанам. Кыздарынын чачтарын тароого, өөрүп жана байлоого канча убакыт кетерин мен элестете да албайм. Алардын жылтылдагыча тазаланган бут кийимдеринен баштап, кылдаттык менен үтүктөлгөн көйнөктөрүнө чейин, беттери менен чачтарынын таптаза жуулушунан баштап, кичинекей баштыктары жана ыйык китептерине чейин алардын энесинин кам көрүүсү жана сүйүүсү көрүнүп турат. Бул үй бүлө Латониянын сүйүүсү жана кам көрүүсү менен баталанган. Ал муну кылуу үчүн колунан келгенинин баарын жасайт. Сиз да ушуга жете аласыз. Сулуулукка чакыруу. Кайра баштан кийим жөнүндөгү бөлүмдү карап чыгыңыз. Бул анчалык деле керектүүдөй көрүнбөйт, туурабы? Бирок менин кымбаттуум, бул бөлүм Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдын дагы бир жакшылыгына арналган. Бул бөлүм даярдык тууралуу. Албетте, биринчиден, биз бул иштин Теңир үчүн маанилүүлүгүн жана бизди баардык керектүү нерселер менен камсыз кылып жаткан Кудай өзү биздин пландарыбызды колдоп берерин жакшы билебиз. Анын чыныгы ысымдарынын бири Жахаба Ире, Теңир кам көрүүчү. Бул чындык, себеби ал биздин сүйүктүү адамдарыбызга керек болгондун баарына кам көрөт. Жана биздин кам көрүүбүз, биздин пландаштыруубуз жана даярдыгыбыз менен жеңил эле болот. Экинчиден, үй бүлөбүздү кийим менен камсыздоонун үстүндө иштегенибиз жана алардын келечектеги муктаждыктарын алдын алуубуз. Бул биздин аларга болгон сүйүүбүз жөнүндө кабарлайт. Андан соң жашоонун ар кандай жагдайларына даяр болуубуз аркылуу кудуреттүү Кудайдын ырайымы, сүйүүсү жана кам көрүүсүнө таянуу менен сиз ар дайым өзүңүзгө жана үйүңүзгө ишене аласыз. Сиздин даярдыгыңыз жана Теңирдин жетеги менен сиздин сүйүктүү адамдарыңыз албетте эки эселенген батага ээ боло алышат.